Жаштардын ден соолугун чыңдоо, сейрик жашоого чакыруу максатында Кыргыз Республикасынын президенти жарлыкка кол койду. Жетиштүү көлөмдө каражат бөлүнүп, колдоо көрсөтүлө баштайт. Жаш балдар арасында футбол чемпионат. Барыс футбол ойноону жакшы көрөбүз да. Качпайлы. Келечекте Месси, Роналдо, же биздин Гүлжигит Алыкулов, Мирлан Мирзоевдей болуп, Кыргызстан дүйнөгө таанысак жаманбы? Ааламга жол айылдан башталат дейт. Футбол жакшы ойногон балдарды издейли. Анан атамды тренер болуп бер дейм. Сүйлөштүкпү? Сүйлөштүк. Футболдун айына менин бутум эмне болуп отурат, эй. Бар андан көрө барып сабагыңарды оку. Бул чолоктун алып аласың өзүңө окшошту. Сага эмне жок? Бирок бүгүн ойногондорун көрүп, алдыга койгон максаттарын көрүп, менде да үмүт пайда болду. Балдарын чемпион болду десеңиздер, 13 марттан баштап Кыргызстандын бардык кинотеатрларына үй бүлөңүздөр менен келип көрүңүздөр. Ошондо Камчыбек Кыдыршаевич чемпион тасмасын көрүп ыйлады. Өтө. Актердун иши бул оору депчи. Клиповый нерселерди биринчи тартып алалы деп эле, эң биринчи эле таң атпай эле баштаганда тоого чуркагандан баштап олтурабыз. Сценарийди көргөндө эле мен мындай өзүм мындай жүрөгүм жумшак мен чындыгында. Анан ошо окуп чыкканда эле мындай жүрөккө катып тийди сразу. Эмне кыласыңар өзүңөрдү кыйнап, андан көрө жеңил желп эле тасма тартып койсоңарбы, ужас тартып койсоңарбы, комедия тартып койсоңарбы. Азия чемпионаты болду. Ал матчты баарыбыз эле күткөнбүз, көрдүк. Анан тилекке каршы биздин курама утулду. Психологиялык жактан көп мындай терс таасир эткен тасмалар көбөйүп баштады да. Эң көп лайк топтогон комментарийге биздин чемпион аттуу тасмабыздын жаратуучуларынын атынан $100 белекке беребиз деп жатышат. Бул футбол деген бул бир кишинин оюну эмес. Бул командалык оюн. Силердин тасмаңарды көрүптүр, аябагында көз жаш алыптыр. Миң уктасак да түшүбүзгө мындай кирчү нерсе эмес болчу да, анткени бул биздин оюбузда жок болчу. Дегенде эле мына Камчыбек Кыдыршаевич келиптир эле, кинону көрөттүр эле. Мындайдан карайсың да кандай реакция кылып атат болду экен, кандай көрүп атат болду экен. Мондай отуруп көрдү го дейм, Мондай отуруп көрдү го дейм. Баарын узатып баркы берип коюп, жолдо кетип баратсам чалды жардамчысы. Кечирип кой, ушундай кеч чалып атам. Жаңы эле ушундай сүйлөштүк. Тасма аябай жагыптыр, аябай таасирлениптир. Көбү сурап атат, эмне үчүн коляскага отургузгансыңар? Эмне үчүн ушул эки желек эки четинде турат? Чоң чемпион тасмасы канча каражат кетти? Бизге көп эле айтты, эмне кыласыңар Аскат байкени, башка бирөөнү тарта бербейсиңерби? Аскат байке тренерге болбой калат го. Ак тилек айылынан экен, коляскада отуруп футбол ойногусу келет экен да. Ак тилек менен жашоосу, тагдыры окшош экен да. Биринчи ошол келген бюджеттен ошол баланын лечениясына биз акча которо алып атабыз да. Биздин Темирдей генералды ыйлаткан тасма болсо, менин оюмча биздин жалпы эл журтубуздун баарынын эле жүрөгүнөн бир орун тапса керек. Үйүбүздө мына ушундай жакшы кубоктордун болуусун каалайбыз, Неге? Анткени бул кубоктор жөн адамга берилбейт да. Бул кубок чемпиондорго берилет, мыктыларга берилет. Андыктан биз жеке эле футболдо эмес, бул жашоодо баардык жакшы иштерде, баардык сонун мыкты иштерде чемпион бололу деген бир сонун ураан менен 13 марттан баштап Кыргызстанда чемпион аттуу мыкты бир тасма тартылган турат. Тартылган эмес, көргөзүлгөн турат чоң экрандарда. Биз ошол чемпион тасмасын кандай тартылды, эмне болду, кененирээк билүү максатында бүгүн чемпион тасманын жаратуучулары, көрүп берген актерлорду конокко чакырдык. Кош келиңиздер. Ассаламу алейкум. Силердин чындыгында урааныңар жакты да мага. Баардык жакшы иштерде чемпион бололу деп. Бул уран кайдан келип чыкты, эмне болуп калды? Бир гана спортто эмес, баардык жакшы иштерде чемпион бололу деген. Бирок жаман иштерде эмес, жакшы иштерде гана чемпион бололу деген нерсе биздин продюсер сунуштады, Жагалбек агабыз. Баягы ошо кино чыкканда чемпион деп эле, баягы кинонун названиясы чыгат го. Чемпион деп эле жалгыз чыкпастан астына да бирдеке жетпей атат деген сунуштар болуп, анан ааламга жол айылдан башталат деген сыяктуу нерселер келип, анан ошол кинодун өзүнүн багыты да ошол да. Бир гана спорт эле эмес, бул жактагы кинонун ичиндеги жалпы ой. Ошо баардык жакшы иштерде мына жакшылыкка чакыруу,
колуңан канчалык мүмкүнчүлүк болуп атса ошончолук бирөөгө жардам берүү деген сыяктуу нерселер көп болгондуктан ошол баардык жакшы иштерде чемпион бололу. Сондуран бул жакта кобарып аткан мына ошол чемпион тасманын режиссеру Эрмек Казыбеков, театрдын актёру жана ошондой эле бүгүн бул тасманын башкы каармандарынын бири десек болот. Кабылбек Рамазан мырза, кош келдиңиз. Жана ошондой эле тасмада менимче экинчи режиссер роль аткардыңыз, то есть экинчи режиссер позиция Алтынбек Мерланов бүгүн биздин конокто. Кош келдиңиздер. Чоң рахмат. Сиз жетип алыңыздарбы? Жакшы. Буюрса кышты эптеп өткөрдүк, жазга баш бактык. Эми жаз алды менен буюрса мыкты бир тасманы чыгарайын деп турасыңар. Ооба, буюрса ушул Рамазан айынын берекеси менен, урматы менен чындыгында биз бул тасма өзү биз күздө чыгат элек негизи. Анан баягы жараткандын берген бир убакыт сааты эми келди окшойт. Айрым себептер менен ушу бүгүнкү күнгө ушул 13 мартка туура келип отурат. Анан чындыгында бул тасманы жаратуу эми ар бир иштин артында кыйынчылык аркылуу, сыноолор аркылуу, анан буюрса ушул актерлорубуз менен, таланттуу инилерибиз менен, жалпы командабыз менен буюрса жакшы бир биз ойлогондой баягы иш процесси болуп, анан бүгүнкү күндө ушинтип эфирге келип отурабыз. Чындыгында азыр мындай бирден бир мындай өзгөчө толкунданып турган чагыбыз, себеп дегенде ортодон бир канча жолу просмотрлор болду. Предпоказдарды жазадык, ошол айылга барып, ошол биринчи айылда биздин ошол тартылган инилерибизге ата энебиздин батасын алалы деп, андан кийин ошол Кыргыз футбол биримдиги көрүштү. Анан ошол Токмокто балдар үйү бар экен, ошолорго алып барып көргөздүк. Анан алардын эмоцияларын көрдүк. Алардын кабыл алуусу аябай жакшы болду. Анан бирок ошончо дагы ушул жакын арада боло турчу предпоказыбыз дагы мындай Жалпы Кыргыз элге жалпы Кыргыз элине тартуулана турган нерсе дагы мындай өзгөчө бир баарыбыз тең мындай бир толкундануу үстүндө турабыз да. Эң сонун. Демек бул тасма чемпион болуп атса, тасманын баардык афишасында сиздин жүзүңүздү көрөбүз. Демек сиз тасманын чемпиону экенсиз да? Ооба, деп койсок болот. Өзүңүздүн бул роль туурасында кандай келип калдыңыз? Эмне болгон чемпион, бир аз кеңири айта кетсеңиз. Бул ролго деген Байкем аркылуу келдик. Байкем Кабылбеков Сактан ушул Залкар Продакшндын бир күн келет сериалында тартылган. Ошол сериал аркылуу деген Эрмек агайыбыз ушул Байкеме чалып мени сураган экен. Ошентип кастингке келип, анан кастингден өтүп. Бул сиздин биринчи жолу тартылган тасмаңыз. Кандай кыйын болду? Ооба. Эрмек мырза кыйын кандай режиссер? Күчтүү режиссер. Урушат келди кош. Мен ушкан жок деп. Урушкан жокпу? Ооба. Рамазандын ата энесине биз аябай рахмат айтабыз. Себеп дегенде эң биринчи эле ошол чакырганда биз Рамазандын атасы менен сүйлөштүк да. Талант байке баары эле тааныйт. Ошо баягылар тоомдорду айткан келип ушундай айтканда балаңызды ушундай көрүп атабыз деп айтсак, мындай чыгармачыл адам болгондуктан аябай мындай жакшы кабыл алып, жакшы түшүндү да. Барып да мындай Рамазан менен өзүнчө сүйлөшүп даярданган окшойт бир сери. Анан негизи мен Рамазанды бир видеосу чыгып кеткен. TikTokко, Instagramга англисче бир ырдапчы, айылдан ырдаган, терезеден ырдап байкеси өкө. Анан ошондо эле мага харизмасы чаккан да. Анан кинодо мындай негизи мындай көздөргө ушундай нерселерге аябай басым жасайбыз го. Көз ойнош керек. Анан караганда мындай көздөрү жанып, мындай башкача бир эме болгон да. Анан деп бир мындай заметкага алып койгонбуз. Анан ошо тасманын сценарий жазылып, арка берек болуп, актерлор тандап, кастинг болуп баштаган учурда эле анан ушундай сунуш айтып командага ушул баланы көрбөйлү деп анан чакырып, анан Рамазан бир-эки сүйлөтүп, мындай ойлонуп, азыр деле байкасаң, мындай ойлонуп отурганым мындай коляскачанын балаганын мындай кандай десем, ошол актилик, себеп дегенде актилик башка балдардан айырмаланат да. Ой жүгүртүүсү менен, өзүнүн таланты менен мындай ошондой бир өзгөчө баланын образына мындай аябай дал келди да. Төп келди. Анан кийимдерди кийгизип, малакайды кийгизип туруп эле коляскага отургузганда эле шаранк этип эле чыгып калды. Баягы актилик. Баягы актилекчи.
Анан негизи мындан кичинекейирээк баланы койгондо колясканы түртө албай калмак го дейм. Айтчы мына кандай экен? Качка жакшы эле болду э колдорго. Колдор айыл көргөндө мындай шип калыптыр. Мындай чындыгында оор экен да. Биз деле кээ бир учурда отуруп көрүп аттык. Анан эми кыйын эле. Эч кимге Алтынбек бербесин. мырза, негизи тасма эмне тууралуу? Эмне жөнүндө? Тасма бул спорт тууралуу. Ата энеге болгон сүйүү, баягы футбол бизде азыркы учурда баягы көп мындай кандай десем көп ишенбейт да футболгочу. Анан биз ошо футбол тууралуу тарталы деп Эремек байке, Жыргал байке болуп ошо анан ошо тарттык. Көрсө анан бул футбол десе эле баягы мындай ойноп коюш эмес. Аякта ойноп отуп дагы баягы роль жаратыш керек, ойнош керек, ролго кириш керек. Ошол. Неден улам бул тасма тартылуу ойго келди? Бул тасманын тартылуу идеясы Азия чемпионаты болду. 2023-2024. Анан ал матчты баарыбыз эле күткөнбүз, көрдүк. Анан тилекке каршы биздин курама утулду. Анан ошондо эле элементардуу менде биз чогуу көрүп аткан тааныштарыбызда мындай башкача бир пикирлер болду. Негизи эле мындай бизге да көп бар, аябай эле көп бар. Биз аябай эле даярданышыбыз керек экен, негизи бизден чыкпайт деген сыяктуу пикирлер болду. Анан келип эле ошол биздин продюсерибиз Жыгалбек Кеней агабыз да көргөн экен. Анан чогуу сүйлөшүп отуруп калдык. Сүйлөшүп отуруп калып эле анын алдында биз башка тасманы тарталы деп пландаштырып атканбыз. Анан ошо сөздөн сөз болуп отуруп эле ушундай футболго ушундай басым жасалып атат. Биз тескерисинче ошо утулуп калган командабызга деги эле ошол кыргыз футболунун келечеги бар экенин далилдеп, тастыктап, ушунча стадиондор, ушунча минеттин баары жасалып атканын көрүп, тескерисинче ушундай бир мотивациялык багытта тартпайлыкпы себептегенде бизде практикада балдар менен иштегенбиз. Келечек деген тасманы тартканбыз. Деген эле ой, пикир пайда болду. Анан дароо мага да жакты, командага жакты. Анан ойдон ой келип отуруп эле ушундай баягы айылдагы балдар болсун, ушундай бир футбол тематикасына кандай кылабыз деп анан ошол чындыгында бул бүгүнкү күндөгү болуп аткан нерсе Кыргыз Республикасынын президенти Жапар Садыр Нуркожоевичтин жарлыгына ылайык инсандык адеп ахлак өнүгүү жылына деп туруп анан ошол жарлыктын негизинде ошол балдардын алдыга койгон максаты, кыялдары, каалоолору, спортко болгон мүдөөсү берелдик да биринчи бөлүктө. Анан албетте сценарий жазуу процесс башталды. Башында бир башталганда эле ошол биз примерно кадрларды элестетип алып жаздык. Анан жазганда да албетте кээ бир учурда кеңеше турган учурлар болот. Анан ошол футболду жакшы билген, ошо кино жаатында аралашып жүргөн өзүбүздүн досторубузду чакырып, окуп берип, мондай болуп атат, мондай болуп атат кеңешип. Анан бир калп айтпайын 2 ай былтыркы орозо убагында ошол сценарий жазылып аткан да. Былтыр ушул маалда орозо учурунда сценарий жазылып аткан учур болчу. Анан сценарийди жазып бүтүп, анан ошол биз ар дайым эле тасма тартканда каяктан тартабыз деп мындай ой келгенде биринчи оюбуз эле өзүбүздүн туулуп өскөн жерибизге келет да. Ысык көл областы Тоң району Бөкөнбаев эле негизи эле ошол Тоңжак, ошол тегерек мындай баардык эле киношниктер мындай барып мындай бир камераны коюп эле сонун локациялар чыга берет да өзү элечи мындай чындыгында. Анан ошол жер эсибизге келди. Анткени ата энебиз ошол жакта, актерлорубуздун жарымы ошол жака калганга мындай ыңгайлуу бизге дагы. Ошо келечекте тартылган балдарды көрдүк элек, таланттуу балдар бар эле. Ошолорду кайра чакырабыз деген таризде анан ошо локацияны ошол жакты туура көрдүк. Ага чейин 1-2 вариант болгон. Оттук деген айыл бар го, жолдо кетип барат. Аякка барсак, сонун бактарактар турат жолдун астында. Бир гана нерсе, көлжекте чиркейлер аябай көп экен да. Анан балдар футбол ойногондо жоксо тарта келгенде чиркейлер камерага кирип айлана берет деги бул болот деп анан бер жакта тем более машинадан өткөндөр угулуп калат экен. Анан тынчыраак ошол Тура суу деген айыл. Ошо биздин аталарыбыздын айылы болот. Төлөм Шокеевдин айылы. Тура суудан локацияларды көрүп, чактырып, тандап анан процесс башталды. Анан ушул жигиттерди алып бардык. Анан эң биринчи эле барган күнү эле биз клиповый нерселерди биринчи тартып алалы деп эле эң биринчи эле таң атпай эле баштаганда
тоого чуркагандан баштап олтурабыз. Эртеси күнү балдардын буттары ооруп, өзүбүздүн буттарыбыз оорупчу. Анткени эртең менен турганда эле пробежка чуркагандарды, жана эсиңерде болсо жана сусак ташынын жээгинде чуркап бараткан, тоонун өзү чуркап бараткан кадрлар болгон. Ошолорду тарта калалы күн чыккан эме силуэт менен деп. Эртең менен баарын элин баарын тургузуп, Алтынбек 5:30 тургузуп, күн чыкчак 7 деп барып тоонун түбүнө. Анан ошо тура сууда мындай сонтоолор бар. Анан ошол балдарды жүгүртүп бир сейре чыгарып, сен коляскада отуруп мындай сага повезло да, көп билинбей калды да. Бул менин оюмча, менин билишимче сиздин биринчи тасмаңыз болгондон кийин башында бир аз толкундансаңыз керек, корксоңуз керек бул нерсе. Толкундандык 2-3 күндөй толкундандык, анан акырындан ролго кире баштадым. Өзүңүздүн роль менен тааныштыңызбы? Ооба. Кандай? Роль менен. Ролум өзүм аябай жакты. Эмнеси жакты? Эми ак тилек буту баса албайт. Бирок футбол мындай үмүт менен жүрөт. Үмүтүн эч качан үзбөйт. Баарын мындай ынтымакка чакырып, ушундай бир үмүт менен жүргөн бала. Деп койсо болот. Сон. Анан ролго мисалы жогоруда айтып кетти. Сиздин билишимче атаңыз дагы актер, Анан ошо ролго кандай даярдандыңыз? Ролго сценарийди улам окудум. Анан ролго деген чын айтканда 2-3 күндөй мындай кирүү кыйын болду ролго. Анан съемка учурунда ошол ролго үйрөтө кирдим. Жакшы. Сөмкө учуру жалаң айылдан болду ошондо, получается. Ооба, айылда болду. 90% айылда болду. 2 күн шаарда болдук да. 2 күн шаарда болду. Калгандары бүт айылда болду. Кандай болду сөмкө учуру? Съемка учуру эми кыйын эле болот да, оор учурлар көп болду. Баягы жаан жааган учурлар болот. Биз аябай даярданганбыз. Бирок тилекке каршы жаан аябай катуу жаап, биздин баягы 1 күндүк убактыбызды мындай талкалап кетти. Аябай катуу жаамгыр жаап, шамал болуп, биз чоң желек жайганбыз негизи. Ал желегибизде да суу болуп калып, баягы түшпөй же учпай, ошого байланыштуу дагы анан ал күнү болбой калды. Бирок андан кийин кылдык, бирок сонун болду андан кийинкиси. Ошо болбой калган жакшы болду. Негизи ушул биздин ушул тасмада көп суу менен, жамгыр менен байланышкан жерлер көп болчу да. Анан чындыгында Алтынбек айткандай, жамгыр күтсөк жамгыр жок. Жамгыр жок экен деп барып алган жерден жамгыр жап. Мисалы акыркы финалдык күн биз үчүн өтө оор болду да. Аны жакшы билесиңер. Себеп дегенде биз таңкы саат 5-те барганбыз. Кайра таңкы саат 5-те, 5:30-дан 6-ларда бүттүк да. 1 сутка 24 саат бою съемка кылдык. Тынбай. Эртең менен баштаганбыз, түшкө чейин областтык съемка. Андан кийин саат 3-4-төрдө кайра барып даярданып, кечке массовка чогулат эле. Селмаш деген стадион, Селмаш деген стадиондо. Анан кечки съемка башталды, ошол менен таң аткы жакта тарттык. Дагы бир нерсеси 12ден жамгыр жаап баштады. Ошол күн суук болду да эмнегедир. Сентябрдын 6-сы. Ооба, 6-сы. Жамгыр жаап баштады. Анан ага чейинки тартып атканда съемкада жамгыр жок болчу да. Күн массовканы отургузгансың. Анан кандай болуп калат деген суроо болду. Анан Адлет деген да бир второй режиссер инибиз бар. Кулмаматов. Анан улам ал менен сүйлөшүп калдым. Сен менен кеңешип аттым, кандай болуп атат биягын, кандай кылабыз? Балдар дагы келеби деген вопрос болду. Балдар айылдан келди, региондон келди. Кайра балдар келип ушундай тартканга мүмкүнчүлүк болобу деген суроо болду. Келбейт. Шагында тартабыз. Жамгыр жаап атат зонтик менен коляскага. Сен коляскаңды аябай жаган берде, коляскага отургузуп алып тартып ошентип. Андан кийин баарыбыз тең бир сере бир жумадай ооруп. Бирок ошол жамгыр болгону дагы бул жакшы бир нерсе болуптур да. Мындай драма учуруна мындай туура келди да. Биздин тасмабыздын ошол ситуациясына жамгыр болгон тескерисинче мындай көрүк бериптир да. Азыр ойлоп көрсөк.
Баракелде. Демек бул финалдык беттешкен да. ооба бул ошол финалдык беттеште ошондой болду. Анан негизи эле жалпы съемка учурунда актерлор көп ооруп калат. Ушундай учурлар көп болот. Аскат Сулайманов менен Өмүрбек Назаралиев келген күнү эле ооруп баштады да. Келгенде эле баштады. Өмүрбек ангинасы бар экен, ангинасы кармады. Сүйлөгөндө кадимкидей билинет. Аскат байкенин да бир күн ичи өтөт. Барган эле жото башталды да. Андан кийин бирөөбүз мык басып алдык. Адлет мык басып алды. Анан дагы ким Анара Назаркулова ооруп калды. Айыз Мурадиловдун апасы. Үстүнө жамгыр жаадырганда биз эме менен лейка менен алтынбек суу көбүрөөк куюп койгон окшойт, муздак суу. Ал апабыз ооруп калды. Ошентип ушундай сыяктуу нерселер болот да. Майда чүйдө балдардын менен анан негизи эле чындыгында биз ошол тасманын баштарынын алдында бизге көп адам ишенген эмес да. Көп адам бул аябай түшүктүү иш деп айткан, кээ бирөө мындай бизди аяп айткан, ушундай нерселер болгон да. Эми эмне кыласыңар, футбол жөнүндө тартып, негизи эле футбол деген нерсе мындай дүйнөлүк рынокто көп актабайт. Анан биринчиден тарта келсең, күрөштү тартсаң, экөөнү тартып кое бересиң, жоксо да бир башка спорттун түрүн тартсаң, эки адам менен ушундай единоборстволорду тартып кое бересиң. А футболдон мисалы муну өзүнчө 3 ракурстан алып чыгасың, 11 футболисттин баарын алып чыгышың керек деген сыяктуу мындай сунуштар айтылган. Анан чындыгында ойлонуп көрдүк да. Анан мен ойлонуп калдым дейсиң, чын элечи, мындай чын эле оор болот депчи. Анан барып айттым продюсерге, ушундай негизи жакшы жагынан да кабыл алып койчу жерлер болот, чындыгында оор болот, мындай болот, тигиндей болот деген пикирлер айтылып атат. Эмне кыласыңар өзүңөрдү кыйнап, андан көрө жеңил желп эле тасма тартып койсоңарбы, ужас тартып койсоңарбы, комедия тартып койсоңарбы, же болбосо бир сүй тартып койсоңарбы деген. Анан продюсер экөөбүз чай ичкен жакшы көрөбүз, анан чай ичип отуруп анан айтты. Залкар продакшндын негизги максаты эмне дегенде мен айттым, биз ошол улуттук идеология, ушундай жакшылыкка чакырган тасмалар, биз ошонубуздан эле тайбайлы иштин жеңилине качпагыла дей берет да бизге. Анан татаалдаштырбагыла, оорлоштура бербегиле, бул оор болот, анан эмне болуп атат деп мындай ситуацияны оор кыла бербегиле. Канчалык жеңил алсаңар, ошондо жеңил болот. Биз тарталы колубуздан келет деген дуктан берди. Анан албетте жаратканга шүгүр ушундай чыгармачыл жаатта, ушул кино жаатында жүргөн көптөгөн досторум бар. Алардын кеңештери менен, сунуштары менен, ошолорду эске алуу менен анан биздин ошол негизги максатыбызды эске алып, анан чындыгында биз ар бир тасма тартардын астында мындай чакан аналитика кылабыз да. Мисалы бир күн келет деген тасмабыз, ушул Рамазан байкesi тартылган тасмада биз ар кимге, ар бир адамга ар бир күн башкача атышы мүмкүн. Бирөөгө кубаныч алып келет, бирөөнө тескерисинче ый алып келет, бирөөнө да бир үмүт берет деген сыяктуу таризде тартканбыз да. Келечек болсо ошол Суусамырдагы мугалим менен окуучунун окуясын көрүп, Суусамырдагы Сузакта, кечирип кой. Сузактагы бир окуяны көрүп, анан ушул мугалим биздин келечегибиз, билим берүүчү булак катары биздин мугалимди урматташыбыз керек деп аны тарттык элек. Анан аты эне тилеги деп, мисалы шайлоо учурунда добуш сатуу менен биз канчалык деңгээлде өзүбүздү артка тартып атабыз, мамлекетибизди артка тартып атабыз, кайра ошонун кесепетин 2 эсе көрүп атабыз деген таризде. Анан ушунда болсо карап көрсөк, коомдогу тартылып аткан тасмалардын көбү психологиялык жактан көп мындай терс таасир эткен тасмалар көбөйүп баштады да. Кино жааты өнүгүп атат бүгүнкү күндө. Ага мындай эч эмеси жок. Изображение жактан, качество жактан, бардык жагынан бир гана нерсе ошол психологиялык жактан таасир эткен тасмалар аябай көп болуп баштады да. Бул триллерлер, бул ужастар, бул боевиктер. Муну көргөн көрүүчү сөзсүз түрдө бирде болбосо бирде жалгыз калып калышы мүмкүн. Булардын көп тартылышынын себеби эмне деп ойлойсуз? Мунун көп тартылышынын себеби менин оюмча азыркы күндө мындай кассаны көздөгөндөр көбүрөөк да. Сиздер көздөйсүздарбы? Биз кассаны көздөйбүз, бирок мындай биринчи орунда ал эмес да. Биринчи орунда мындай биз кассовый тасма тарта калып эле ушундай деген ойдо эмес. Биз мындай биринчи ошол жакшылыкка чакырып, албетте бюджет келсе кайра ошону салып, андан кийинкисин тартып ушундай нерсеге. Демек беркилер сиздин оюңузча кассаны биринчи орунга коюп алган.
кассаны биринчи орунга койбосо дагы ошол нерсе көбүрөөк көрүүчү алып келет деген таризде тартылып калат деп ойлойм да. Мисалы дүйнөлүк рынокто ошондой тасмалар көп. Бизде дагы ошондой жанрлар болсо деп. Биз алардын чыгармачылыгына өзүбүздүн кесиптештерибизге эме кылбайбыз. Бир гана нерсе ошол өсүп келаткан балдарга айрыкча мисалы мектепте 5 бала кайтыш болду өткөндө. Жакшы өспүрүм балдар. Анын бирден бир таасири бул кино, бул бир курал катары да. Бул бир кандай десем, бир идеология катарында көрүшөт да, өзгөчө жаштар. Анан ошону көрүп ошондой болгусу келет. Биз мисалы тасмада эмне үчүн ушундай балдарды койдук? Ушул балдардай булар дагы бир мындай биз ушулардай болуп жакшылыкка умтулалы деген таризде буларды как идеал катары алып чыктык да. Ошондой эле ар бир тасманын каарманын көргөн адам мисалы ошондой болгусу келет да. Ошондой кылып көргүсү келет. Анан өзгөчө азыркы күндө жаштар мындай өспүрүм балдардын восприятиясы башкача болгондуктан булар мындай тез кабыл алат да, анан ар кандай кабыл алышы мүмкүн. Ошол себептен ушундай тасмалардын зыяны көбүрөөк болуп калып атканын айткым келип атат да. Ошондой тасмалардын натыйжасы башкача болуп калышы мүмкүн. Тескерисинче мындай жакшылыкка мындай чакырган тасмалар көбүрөөк болсо деген эле ой да. Болбосо ар ким албетте көрүүчү өзү тандап алат. Көрүүчү өзү билет кандай тасманы көрүштү. Бир гана нерсе ушул айрыкча өсүп келаткан балдарга, жаштарга, деги эле мындай элге мындай жакшы бир нерсени берсе, кинонун максаты ошол го. Сон пикир. Сиз Актилек деген мырзаны, Актилек деген каармандын ролун жаратып берсиз, ал каарман сценарий боюнча жашоосунда биринчи орунда футболду аябаганда жакшы көрүп сүйгөн бир каарман экен да. Сиздин өзүңүздүн жашооңузда футболго канчалык деңгээлде алектенесиз? Футбол менин хоббим. Футбол менин ушул Актилектей эле жакшы көрөм да. Футбол деген айылдан күндө кечинде бошогон сайын газонго жөнөйсүң. Жөнөп ошол футбол ойноп ошол жерден дагы мындай кино, футбол жөнүндө болгондуктан ошондо футбол жакшы көрүш үчүн өзүм дагы мындай футболду ойноп баштадым ошондо да. Кинода сизге түрткү болду ошондо, кинода. Футболго дагы кызыкканга. Ооба. Жакшы. Тасмада мисалы бирок сиз жанагындай путу баспаган, мүмкүнчүлүгү чектелген, же болбосо өзгөчө балдар деп коет го, ушундай бир каарман жараттырсыз. Ошону мисалы сиздин актердук оюнуңузга ошонун бир канчалык деңгээлде кыйынчылыгы болду деген бир суроо жаралды да. Анткени жана жогоруда чоң кишилер түрт албаган колясканы сиз ролдо түртүп, ошо менен роль жаратып, болгондо башкы ролду жаратуу кандайчы, канчалык деңгээлде кыйын болду? Колясканын өзүң весиңди мойтуп үйдө жака чыгып баратканда түрткөндө дагы колуң талат. Эгерде кокусу үйдө жака чыгып кетип барат, колуң талып кой берүүчү болсоң артка кеттиң. Болду ошондой учурлар? Кол талган учурлар болду аябай. Улам дубль болгон сайын мондай колясканы түртүп барасың, колуң талат. Экинчи дубль кайра түртүп барасың. Колуң мондай түшүп калат экен. Анан шүгүр кылдым Кудайга. Мындай андай кылып жараткан эмес. Бардык мүмкүнчүлүк алтысаман аман. Бардык мүчөбүз ордунда экенин жараттым деп шүгүр деген экенсиз демек, э? Демек бул нерсени сиз сезип отсаңыз, сиздин көрөрманыңыз дагы сезе билсе керек дейбиз да. Андыктан бул нерсе бул өтө терең айтылчу бир ой да. Анткени күнүмдүк нерсебизге балким биз iPhone эмнеге менин iPhone 13, 14 эмес деген жаштарыбыз көп да мисалычы. Эмнеге менин там кроссовким былтыркыны кийип жүрөм деген сыяктуулар бар да. Анан ошолорго жараткан канчалык шүгүр кылсаң ошончолук көбүрөөк берет атпайбы? Ошо биздин алтысан аман экенибиз бул биздин түп эмес байлыгыбыз экени бул тасмадан дагы демек көрсө болот экен, э? Ооба. Эксон. Сиз бул тасмада экинчи режиссер аткарыптырсыз. Негизи экинчи режиссер эмне кызмат аткарат? Режиссер турса экинчиси эмне кереги бар? Бул мен көрөрмандар балким кызык болсо дейм да. Бирөө турса экинчиси. Мен бул кинодо биринчи жолу экинчи режиссер болуп атам. Буга чейин кандай кызмат? Мен буга чейин режиссерлукту аткарып көрдүм. Сиз бул дебюттук проект, да, мен түшүнөм. Анан бирок мындай спектакльдерди коюп жүрчүмүн, кыскача. Бул спектакль менен кино эки башка экен. Кино жагынан болсо баягы главный режиссер болгону
немени карайт экен да, баягы актерлордун жанагы ойноп аткандарын, баягы экранды карап турат экен. Экинчиси болсо алардын баягы кийинки эпизоддо эмне аткарат, ошону даярдап берип туруш керек экен да. Анан аларды дагы баягы тактап, азыр могу жерде моундай болот, сиздики деп ушинтип турат экен. Бул менин биринчи немем болду. Баягы башында оор болот да чындыгында, баягы билбей. Бирок андан кийин акырындык менен көнүп кеттим. Кино негизи кыйноо экен. Ооба. Кино тартылгандай экен, ошол өзүңүз кандай ойдо калдыңыз? Экинчи ушул тармакка келсемби деген бойдон кеттиңизби же? Мен өзүм башкача мен ой менен келем дедиңизби? Мен өзүм кино жагына бала кезден бери кыялдынам. Ата-энем каршы болот негизи, актер болбо депчи. Анан мен өзүм бала кезде кыялым бул актер болуу болчу. Буюрса ошо Голливудка чейин барайын деген да кыялдар бар. Буюрса ошолор орондолот деп аракет кылып атабыз. Буюрса. Жакшы. Сиз менин билишимче актердук чеберчиликтин бүтүрүүчүсү, Ооба, быйылкы бүтүрүүчүсү. Буюрса келечекте чоң ролдорду жараткан турган мыкты актер мырза, урматтуу режиссер мырзалар, кастинг менеджерлер, мынакей караңыздар. Буюрса. Анан сизге бул проект туурасында сунуш түшкөндө, идеяны укканда кандай ойдо болдуңуз? Мага биринчи ошо Эремек байке чалган. Мен айылда болчумун ал кезде. Биз бир айылдан болбуз, Баканбаевтан. Ошо айылда мен историядан көрүп калгам Инстаграмдан. Ушундай жакында баштайбыз деген. Анан мен жаздым сразу эле. Эремек байке жардам керекпи? Мен айылдамын, бошмун. Эгер жардам керек болсо айтып коюңуз деп. Анан Эремек байке, ооба, как раз керек болчу. Айылда балдар бар, ошолорго баягы актерскийден бир аз жардам бериш керек. Текст бар, жаттатыш керек деди. Анан мен дароо эле макул болдум. Хорошо, качантан баштап киришейин десем, эртеңден баштап деди. Мага сценарийди кетирди. Сценарийди кетиргенден кийин мен окуп чыктым, болду. Ошондо биринчи эле ак тилектикин окудум. Ак тилектин баягы мындай сценарийди көргөндө эле мен мындай өзүм мындай жүрөгүм жумшак мен чындыгында. Анан ошо окуп чыкканда эле мындай жүрөккө катып тийди сразу. Анткени коляска дегенде элечи. Анан ошентип жүрүп аралашып калдык. Сценарий жакты биринчиден, аябагандай мааниси өтө терең. Азыркы жаштарга баягы түрткү бере турчу кино болот деп мен ошо өзүмө башында эле дароо ишенгем. Анткени бул кино буюрса келечеги кең, көп жакка чыгат деген ойдо. Буюрса кинобуз да даяр болуп калды. Биз күткөн күн да жакындап калды буюрса. Жакшы, бул жакта футболдун азыр өнүгүүсүн колдоо, футболдун өсүүсүн колдоо бул тасманы тартып атпайсыңарбы? Анан ошого турулайсыздар. Сиздин оюңузча футболдун өнүгүүсү мамлекетке кандай пайда бере алат? Мамлекетке бул футбол деген бул бир кишинин оюну эмес, бул командалык оюн. Баа кинодо да айтылат көп, ошо командалык оюн деп. Бул футбол бул Кыргызстанды бул таанытуу чет жактарга. Буюрса биздин да кыргыз футболчуларыбыз чемпион болот. Биз ишенебиз. Ошол. Биздин ошол Кыргыз футбол федерациясынын башчысы, президенти Камшыбек Кыдыршаевич жакында эле көрдүк ошол силердин социалдык тармактагы ошо видеолордо. Силердин тасмаңарды көрүптүр, аябагандай көз жаш алыптыр. Ошол туурасында айта кетсеңиз. Ооба, бул процесс мындай болду. Биз тасманы тартып келгенден кийин ошол Кыргыз футбол биримдигине маалымат барган экен. Ушундай футбол багытында тасма тартылып атат деп, анан биз ошол Кыргыз футбол биримдигине алып барып тасманы коюп бердик. Ушундай телевизорго эле коюп бердик. Тасманы көрүштү ошол жактагы пресс катчысы, ошол Кыргыз футбол биримдигинин башчылары мындайча айтканда тасманы көрүштү, жактырышты. Чындыгында бул жакта көбүрө мисалы баягы президент менен өлкө башчыбыз менен Камчыбек Кыдыршаевич жүрөт. Баарынын ою эле бул тасманы мамлекет мындай колдоп, баягы акча берип анан тарткандай кабыл алышыптыр да көбүч. Анан биз айттык, бул тасманы биз өзүбүз тарттык. Мамлекет эч кандай мамлекеттен акча алган жерибиз жок. Бир гана нерсе, биз тескерисинче ар дайым өзүбүздүн урааныбыз бар. Мамлекет биз үчүн эмне кылды эмес, биз мамлекет үчүн эмне кылдык деп, ошол бизден кандай салым болот деген таризде бул тасма тартылды. Анан
тасманы көрсөткөндөн кийин эле баягы сөздүн учун чыгарып эле ошо акча сурайын деп атасыңарбы деген сыяктуу суроолор болуп атты да. Анан биздин продюсерлер айтты, биз акча сураган келген жокпуз. Сиздер чакырдыңыздар, бир тасманы көрсөттүк. Бир гана нерсе ошол тасманы коомчулукка кеңири жайылталы. Региондорго жайылталы, ар бир бала көрсүн, ар бир ата-эне көрсүн. Биздин максатыбыз ошол. Себеп дегенде бул тасманын эң башында эле жазып атканда биз ошо балдар көрүп өзүнө да ушул мекенди сүйүү, ошол Кыргызстан менин жерим деп ушул байрагыбызды мындай көтөргөндү үйрөтөлү балдарыбызга. Мисалы билим алып эле же болбосо башка мамлекетке кетип калып эмес, билим алып, илимге сугарылып, анан ушул өз жерине кызмат кылып, ушул желегибиз канча деген мамлекеттерде ушундай таануусуна себепчи болгон балдарыбыз, кыздарыбыз, патриотторубуз, мекенчил баягы жаштарыбыз көп болсун деген таризде гана тарттык. Деп анан тасманы көрүп жактырышты. Жактыргандан кийин эле бул тасманы ошол президентибиз көрүш керек деди. Кыргыз футбол бириминин президенти. Анан ушундай маалымат жетип, негизи ал адамдар мындай эл көп жакка келип көрбөйт экен. Анан бул деле бир ошо бат эле бир чечилип кетти. Ошо Кыргыз футбол биримдигин өзү үй бүлө деп коет экен. Жалпы футболчулар, кичинекей курама, ардагерлер болуп анан ушундай бир предпоказ кылбайлыбы. Ошол киши ошо келип көргөн таат ошол футболисттер менен, эл менен чогуу деп анан чакан предпоказ уюштурдук. Чындыгында бул нерсе бизге күтүүсүз болду да. Бул нерсе мындай бизге мындай миң уктасак да түшүбүзгө мындай кирчү нерсе эмес болчу да. Анткени бул биздин оюбузда жок болчу. Дегенде эле мына камча кадар шайыш келиптир эле турабыз. Дегенде менде көп ой болду, мындай жумушу чыгып калып, бул кишилер мындай көп аябай мамлекеттин көп жумуштары болгондуктан келе албай калышы мүмкүн, башка бирөөнү эле жөнөтүп коет болуш керек деген ой келип атты да. Анан келтат болуп эле госохрана болуп, космопаркты 3 күн жанакын текшеришип тигилип, ар бирибизди текшерип чыкты, паспорттор менен жанагы киргизип эле өзүнчө. Андан кийин эле ал киши кирип келбеди. Кандайдыр кирип келип эле отуруп эле. Анан биз астыңкы катарда отурабыз. Сен камча кыдыршайсың бир катарда отурдуң. Аскат байке, ошо актерлор бир катарда, продюсер жанында отурду. Анан Алтынбек мен Актаныш келди, чогуу отурабыз. Кинону көрүп атасың да. Кинону көрүп тур эле. Мындайдан карайсың да, кандай реакция кылып атат болду экен, кандай көрүп атат болду экен. Улам Алтынбектен сурап коем, Алтынбек кандай көрүп атат? Мондай отуруп көрдү го дейм, Мондай отуруп көрдү го дейм. Мондай бирден менен көрдү да. Анан ыйлаган моменттери, ал учурлар биз мындай алгыстан болгондуктан көп сезилбей аткан. Анан чыгып жанагындай сөзүн айтып, чындыгында ушундай тасма керек деп мындай жылуу сөздөрүн айтып, мындай өтө жөнөкөй экен да. Учурашып биздин футболкаларга келип кол коюп мындай. Анан сага предпоказ бүттү. Баарын узатып барып берип коюп, жолдо кетип баратсам чалды жардамчысы. Кечирип кой, ушундай кеч чалып атам. Жаңы эле ушундай сүйлөштүк. Тасма аябай жагыптыр, аябай таасирлениптир. Анан ошол Кытайда U20 биздин жаш футболчулар ойногон атат. Ошол балдарыбызга да бир мотивация катарында командага чалбайсыңбы, бир коюп бергенге мүмкүнчүлүк бар экенби деп анан дароо эле макул болуп, албетте коюп береликпиз. Атайын ошо балдарга мотивация болсун деп. Ага чейин кыз келиндер курамасына да коюп бергенбиз. Алар дагы мындай чыгып алып, тренерин айтып, барып тренировка кылбайлы деп чынын. Ошентип ошол эме менен бир топко чейин ошол эме жүрөт да мындай. Эйфория. Мындай эйфория болуп чындыгында мындай. Көп эле тасмаларга бара бербейт да. Анан жараткандын дагы бир берген белеги деп эсептейбиз да. Жараткандын да мындай кыялданганга жараша мындай кенен эле кыялдана бериш керек экен. Алдыга максат кенен эле кое бериш керек экен. Мындай жараткан үчүн бир нерсени берип коюш мындай жеңил эле экен деп бизге мындай ар дайым продюсер айтчубуз, мындай Аллах үчүн жеңил эле деп айтчу да. Берип коет. Биз каалагандан дагы 2 эсе, 10 эсе кылып берип коет. Биз аракет кыла берели. Анан өлө ошондой нерсе менен барып турган мындай. Ошол сүйүнүч мындай. Ыйлаган келгенде бирдеке мындай турат го, ошондой бир сүйүнүч болду да. Ошондо Камчыбек Кыдыршаевич чемпион тасмасын көрүп ыйладыбы? Өтө. 2-3 жолу ыйлады да. 2-3 жолу ыйлады, өзү деле чыгып сүйлөдү, 2-3 жерден ыйладым депчи.
Анан дагы айтты ошо бир аз дагы кармандым депчи, дагы кармандым деп. Иши ошондо Ошондо да мына эми ал киши генерал биздин темирдей генералды ыйлаткан тасма болсо менин оюмча биздин жалпы эл журтубуздун баарынын эле жүрөгүнөн бир орун тапса керек. Сөзсүз түрдө мындай дагы болду да, мисалы эми башында баягы тасманы даярдап бүткөндөн кийин предпоказдар алганда кайра мисалы Бакыт Мукул кайра келип көрүп атты. Аскат Сулайманов менен Бакыт Байке Мукул 7-8 жол көрдү. 8 башты. 7-8 жол көрдү. Ар бир көргөндө ыйлайт. Анан биз деле мындай бул тасманын максаты ыйлатыш эмес да негизи. Бирок ошол чыныгы нерсе болуп аткандыктан дал ушул жигиттердин таланты менен мындай өзү мындай ээрчитет да ошондой нерсеге. Ар бир адам мындай өзүнө алчу нерселер көп да. Себеп дегенде бул жакта 4 баш карман, бирөөсү Актилек коляскачан бала жалгыз энеси менен жашаган, бирөө Шумкар тренердин баласы, бирөө Султан апасы менен турат, атасы жок, бирөө Батыр атасы менен апасы тасманын башында ажырашат. Анан ошолор аркылуу мындай ар бирөө өзүнө алчу нерселер көп. Анан чындыгында мынтип жазганда көп нерсени байкабайсың, кийин карап көрсөң баягы экинчи пландагы нерселер дагы көп экен да. Өзүбүз байкабаган учурда мындай айтылып аткан ойлор дагы бар экенин биз кийин дагы адамдар айтып ушундай дегенден. Анан албетте өзүнүн символикалары бар. Мисалы эмне үчүн көбү сурап атат, эмне үчүн коляскага отургузгансыңар, эмне үчүн ушул эки желек эки четинде турат, эмне үчүн бул бала ар дайым желек менен жүрөт дегенде биз ошол Актилекти биз Кыргызстан катары бергибиз келди да. Биздин мамлекетибиз катары. Биздин мамлекетибиз дагы качандай дагы мындан күчтүү өнүккөн мамлекеттердин катарына орун алат. Эгерде биздин ар бирибиздин жүрөгүбүздө ишенич болсо, элибизде биримдик болсо, ынтымак болсо деген нерсе да. Кинонун максаты ушул. Ошол нерсе. Анан сырткары дагы мындай кеңири ачып караганда эне менен баланын мамилеси, ата менен баланын мамилеси. Бүгүнкү күндө балам сен кайсыл кесипке тапшырайын деп атасың дегенде деп бала ойлонуп оюн айткы жакты, сен юрист бол деп коет. Бала эмне кылат, ал жака барып тапшырат дейли. Ал нерсе өзүнө жакпайт да. Анан кийин ал кесиптин ээси боло албай калат. Балким ал башка жакка барганда ал жактан мыкты адис болуп чыкмак, өзү каалаган нерсе. То есть бул жерде ошо баланын ою менен дагы эсептешип коюш керек. Бала эмнени каалап атса ошого да мүмкүнчүлүк бериш керек деген нерселер бар. Эми буюрса көп нерсени айтпай туралы, буюрса элибиз дагы келсе көрүп анан балким жакшы пикирлер болот. Мен ошо жанагы тасмаларды көрүп туруп биздин көбүнчө кыргыздын көрөрмандары бир нерсени издей берет да. Тарбиялык мааниси бар бекен, жок бекен деген сыяктуу биздин көрөрмандар көп да. Тарбиялык мааниси бар бекен, жок бекен, анда болбогон экен деген сыяктуу нерселер бар. Ошол көрөрмандар үчүн, мына ошол тарбиялык маани издеген көрөрмандар үчүн ошол өзүңүздөр тарбия берүүчү уулуңарды, иниңерди жетелеп алып мына ушул тасмага келиңиздер. Бул жакта ар бир каарман, ар бир үй бүлө, ар бир болуп жаткан окуя менен биздин көрөрманыбыз ар бири өзүн табат деп ойлойм. Ооба. Анан ал жактан кээ бирөө жакшы жагынан көрөт, кээ бирөө өзүнүн кемчилигин көрөт. Кемчилигин көрсө, демек оңдогонго салым кошот, аракет кылат дегендей. Андыктан мындай тасмалар да көп тартылыш керек чындыгында. Ооба. Биз бул тасманын экинчисин да пландаштырып атабыз. Анан экинчиси мамлекеттин колдоосунда болсо керек. Или кандай атат? Билбейбиз. Азырынча мындай кандай десем, ооба дебей турсун. Көп нерсе. Бирок мамлекеттен жардам болуп калса жакшы, ал жок болсо деле буюрса ар дайым биздин тасмаларды колдоп келген. Биздин ушул көп байкелерибиз бар. Продюсерибиздин тааныштары, ошол эле дал ушул тасмабызды бир айтканда эле колдогон. Мисалы Болот Цаганаев деген байкебиз ушундай чемпионду ушундай балдарга спорт багытында ушундай деген эле дароо эле макул болуп бюджетин берген да. Мисалы ошондой сыяктуу куткарууш компаниясынын директору мисалы ар дайым биз кандай тасмалар тартарыбызды билет да. Анан ушундай десек эле дароо деп анан буюрса экинчисин пландаштырып атабыз. Биз биринчи бөлүктө мындай чоң футболду бере алган жокпуз да, себеп дегенде биринчи бөлүктө баарын берип салганда да туура эмес болуп калат экен. Биринчи бөлүктө биз акырындан тепкич менен айылдагы балдардын шаарга баягы келип
баягы футбол жөнүндө баягы кызыгуусу аябагандай артып турган баягы категория менен биринчи айылдык беттешти утуп, областты утуп, анан республикага келген да. Ал эми экинчиде болсо бул чындыгында мына спортивный воспитание берели деп атабыз. Спортчулар кандай тамактанат, кандай кыйынчылыктар болот, кандай сыноолордон өтүшөт деги эле мындай спортту, футболду масштабдуу түрдө чагылдырабыз. Буюрса могу шаардагы жаңы стадиондор бүткөн татко ошол жактан тартабыз деген жакшы ойдо турабыз да. Анан учурдан пайдаланып чындыгында бул мээнеттин артында турган командага рахмат айткыбыз келет. Ушундай таланттуу инилерибизге рахмат айткыбыз келет. Ошол балдар аябай аракет кылып атышты да. Өзгөчө Рамазан аябай толкунданып атты. Ошол ролду кандай алып чыгам депчи, мындай мага сүйүндүргөн нерсе жоопкерчиликти сезип атты да. Жоопкерчиликти сезип атты. Кандай болуп атат. Анан экөөбүз индивидуально сүйлөшүп аткан учурлар болуп атты. Эмоциональный моменттери бар, ыйлаган моменттери бар, жинденген моменттери бар, кайра башкача моменттери бар. Чындыгында ар бир бала Рамазан, Эрасыл, Нурсултан, Нурислам, жалпы ошо айылдагы инилерибиздин баары тең мындай балалык кылып атышты. Алтынбектер көрүп атты, канча бир текстин айтса экинчисин унутуп калат, бирөө сүйлөшсө бирөө согуша кетет, бири менен батышпайт. Балдар менен иштешип алган. Анан эме ляптар, бир жеринде кепкасы бар, бир жеринде футболкасы жок. Бир карасаң эле башка тапичке, бир карасаң туфли. Балалык кылып аткан жактары болбой койгон жок, бирок жалпысынан ушул азаматтар да чындыгында баягы биз ушкан учурлар болот да, талап кылып аткан учурлар болот да, ошого баягы күйүп бышып мындай аракет кылып атышты да. Негизи жөнөкөй эле тасманы тартыш бул өтө түйшүктүү нерсе да. Бул жакта аркасында аябай чоң мээнет бар, каражат бар. Ал эми мындай массовкан менен негизи эле кино тасмадан көбүнчө сурай келсең, то есть кыйынчылыгы эмнеде деп сурай келсең, көбүнчө ошо массалык сценаларды айтышат да. То есть массовканы айтышат, көп киши чогулган жер, ар кандай ситуация болот, түшүнгөн болот, түшүнбөгөн болот деп. Ал эми футбол туурасында тасмада менин оюмча массалык кадрлар сценалар аябаган эле көп болсо керек. Анткени эки командадан ойноттун деген эле бул жакта уже 20 киши да мындай арага. Анан ошол жактагы кандай кыйынчылыктар болду, ошол туурасында бир бөлүшө кетсеңиз. Ошонун баарын демек сиз уюштуруп, ошол учурсуна көнүп, урушуна чыдап, ошо жан жаган учур. Биз биринчи жан жаган күн биз ал жака деген бир 50-60 массовка чогултканбыз. Уже баарын чогултуп мына тартып баштайбыз деп уже баштадык. Уже погода бузулуп баштады да, мындай карасакчы. Жетишебиз дедик. Бирок тилекке каршы жетишпей калдык. Жамгыр жаап, шамал болуп, баягы элдер мазычы болуп, уже чет-четтен акырындап кете баштады. Анан баягы аларга кетпе деп айтсаң жаман көрүнөт экенсиң. Эмне жамгырда биз тура береликпи деп монтет апаларчы. Кечирип коңуздар, эми ушундай болуп калды деп кечирим сурайбыз, бирок ошол күнү баары кетишти. Анан уже кийинки күнгө чогултканга туура келди кайра. Анда уже кел бербейт деген ой келе баштады. Анан туура судабыз. Анан биз ошо кайра ошо группаларга жазып, ошо массовканы чогултканга баягы тааныштарыбызды, Баканбайдын алып келип аттык машиналар менен, анан Тора суунун элдерин, анан ошентип ал күнү да бир 70 киши чогулттук окшойт. Киши, балдар, апалар, аталар ошентип чогулттук. Ал күнү анда да баягы ой баягы күндө болуп калат деп ушинтип апаларчы. Анан ал жакта эң баарынан бизге ошо биздин үйүбүздө, биз жашаган үйдө бир апа бар. Аябагында мыкты, сонун апа. Атыркүл деген. Бизди өз баласындай көрдү баягы. Азыр баягы чын жүрөгүбүздөн биз команда менен жүрөгү жылды апага. Аябагандай баягы тамак жасап берет. Биз баарыбыз тең туруп кетип калабыз, идишибизди жууп коет, төшөгүбүздү жыйнап коет, үйдү шыпырып коет. Аябагандай мындай ушулар өзлөрүнүкү кылып алсын деп айткан да. Жок, менин үйүм, менин конокторум, менин балдарым деп баягы үйдү шыпырып, тазалап, баягы кийимдерди алып коюп атты да. Биз ошол апага чындыгында аябагандай команда менен ыраазы болдук. Септен эмне болуп атты сөзүңө аранжировка. Жарым актерлор бизде Бөкөнбаевда ата-энемдин үйүндө калып атты да. Биз съемочный команда Турасуда калып аттык да. Чындыгында апа байкуш бир жагы кулагда кичине возрастка кулак коюп. Бүгүн ушундай тамак жасайын деп атам. Ой, апа оралбай эле коңуз десек, тамак жасап коет, дегинип коет, мынтип коет иш кылып. Баягы Актилектин энесинин үйүнө да ошол жер туура келди, апанын үйү аябай туура келди. Энени туура келди. Негизи эле баягы
ким канчалык колдон мүмкүнчүлүк келсе жардам берип атты да. Кээ бирөө ушундай кино көп тартылгандыктан ушундай көнүп алыптыр, кээ бир биздин айылдаштар. Шыпыргы сурап барса 500 сом сурады. Мен айта кетейин. Биз баягы чөп кыздарды чогултуп коноктогон жер бар го, ошол жерден биз баягы чөптөрдү жыйнап бир машинага салып бармакпыз. Анан алып барып, анан баягы спринтердин аркасын баары чөп ушундай болуп калды. Анан биз шыпыргы таппайбыз. Анан бир үйгө кирип, эже тиги шыпыргыңызды берип турасызбы десек, эмне аласың дейт. Эже могукта бир самандар бар, машинанын ичинде шыпырып алабыз десек, 500 сом деп чыгып турупчу. Эже айылдан. Эже биз шыпырып кайра беребиз десек, 500 сом бергиле, алып бергиле деп ушинтип айтып салды. Ушундай да ушундай да адамдар болуп атты да. Анан негизи эле бирөөнүн үйүнөн тартасың да. 3-4 үйлөр бар. Анан көп эле кино дегенде мындай жеңил эле ойлой берет да, мындай бат эле бир жарым саатта 15 мүнөттө тартып кетесиңер го деген эле ой боло берет. Мен айтып аттым, биз бир 3 саат 4 саат тартабыз. Ишенип коюңуз. Койчу, ошончо тартасың. Чын. Анан турушат бүттүңөрбү? Башында эң башында кабыл алган сонда, тарта бергиле, тарта бери деп сүрөткө түшүп актерлор менен. Отурат бир маалда сарайдын эшигин танк этип биктейип. Ушундай бир эпизод бар да, балдар сарайдын эшигин теип чыккан жер. Татанк этип тепкенде бири карап турат. Танк этип экинчи тепкенде карап, үчүнчүсүн уже ары бери басып баштады уже. Эй, бүттүңөрбү? Ой, сынат азыр деп баштады. Түшөйүн деп калдым мен эшигим дейт го. Бат эле мындай жеңил ойлогондор көп, анан чындыгында кээ бирөө түшүнүп мындай саат 2-3 чейин болуп аткан сөмкар болуп калып атты да. Үйлери күтүп отурган. Сыртта ошо бош учурда технический бирдеке даярдык болуп атканда сүйлөшүп отуруп каласың го. Дегенде, силердики кыйын эле турбайбы? Азап турбайбы кино тарткан ай? Биз оны көргөндө оңой эле көрүп коет экенбиз, анан еще сындайт экенбиз. Азап турбайбы деп. Түн бир маалга чейин тартып аткан сөмкалар болот. Анан көп учурда балдар футбол сценалар тартышы оор болгондуктан, мисалы элементарный биз өзүбүз актербуз го. Биз ойносок бир 3-4 дубль менен, 5 дубль менен максимум ойнойсуң. А балдар текст унутуп калып антип минтип аткан менен 22-28 дубльга чейин барат да, кээ бир учурларчы. Анан ошондон биз убакыт туруп жиберип аттык да. Анан кээ бир учурда ошол күндүзгү сөмкаларды атайын кечке жылдырып, күндүз тигилерге жетишип калалы деп, анан барып ушундай күндүзгү атмосфераны берип алган, тартып аткан учурлар болуп атты да. Анан негизи эле съемка учуру бул киноду бекер айтпайт да. Ооба. Кино. Анан мисалы бул жакта көбүнчө кино бул жакта уюштуруп, жанагындай бардыгын келтирип, карап, жазып, жоопкерчиликтин баардыгын мойнуна кырчап жүрсө, бул жакта жаш балдар көбүнчө ойноп жүрөт эмеспи? Анан ошо силердин араңарда да бир кызыктуу окуялар болсо керек, кантча кетесиз? Айылда кыздардын баары сүйүп. Ошолордон гана канча кат келди? Мен негизи мындай коляскада отурган үчүн көп съемкаларда калып аттым. Ошон үчүн анан кыздар кача жазбай калат. Жок, анан келип алышып эле мага эле да мындай. Сагын мунуку жыргал коляскада отуруп, биз болсо таң атпай 5-те тетака журкадык. Анан тигүүдө анан Шумкар Баатыр, Султан ушул үчөөбүз бир үйдө калып ойноп аткан учурлар да болду. Анан жанагы ушул төртөөбүз эле бир мындай басып күлгөн жерин аткара албай атабыз да, мындай баарыбыз тең күлүп каткырып ошол жерин аткара албай атабыз. Анан бир маалда вообще айла таппай калдым, вообще мындай эмне кылып күлдүрөйм деп. Анан туура эмес жест көргөнсүгүп агайда Нурчегим келатканда сени ак тилек сон бала кылып ойнотоюн деп атсак, бул ресиң эмне деп. Сени биз премьер кылып атсак да. Ошол жер эсимен кетпейт. Азыр күлкүм келет. Ошол учурда деген мындай башкача болгон, эң уял болгон. Мен ак тилек айтатын, Рамазан айтатын, Рамазан сен булардай болбо, сен буларда ойноп кетпе. Сен тескерисинче буларды контролдоп тур, эми сен булардан улураксың кичине. Буларды карап коюп тур. Буларың кетип калат деп аттым. Шумкар болсо аябай тентек бала болду. Алар ошол айылдагы булар менен тең кыздар бар да. Алар менен күндөре ырдашып, бийлешип
шоколад алып беришип ушинтип жүрдү. Атасы берген акча күндө алып барып шоколад алып берет экен кыздарга. Жүрүп эле глобуска деп. Анан азыркы күндө деле дал ушул балдарды өткөндөгү показдан көрдүңөр, кыздар келип сүрөткө түшүп. Кандай? Анан өзүңөрдө биринчи жолу экрандан көргөн кандай сезимдер болду? Башкача сезим мындай толкундануу да болот экен, сүйүнүү да болот экен. Ушул эми актер Анарежи айткан болчу, бул актердун иши бул оору депчи. Актер болгондон кийин сен болду ооруйсуң, сен актерлукту мындай чыштап кете албайсың. Бул уже сенин ооруң болду деп. Уже жугуздуң. Анан мындай бул да чынде Анарежи айткандай, апа айткандай, көргөн сайын мындай дагы киного түшкүң келип, ролдорду күтүп калат экенсиң. Эмечи мындан ары дагы мисалы жогорку билимди алып, актердук тармакка аттанган ойлор пайда болдубу же? Ооба, пайда болду. Буга чейин ошол ойлонуп аткан болчумун, актер жакка кетсемби же ырчы болсомбу деп. Анан чечтим окшойт, буюрса ушул актер жагына. Учурда мектеп окуучусуз. Ооба. Кайсы класста? 9-класс. 9-класс буюрса, эми актер болоюн деп чечтиңиз. Буюрса. Буюрса. Жакшы, жакшы. Сиз жогоруда айттыңыз, бул жакка негизи кино тасмасы эле өзүбүздүн билишибизче бул эң эле мындай жогору энергияңды, күчүңдү жана ошондой эле каражатты аябаганда көп сарптаган тармак эмеспи? Анан ошол бул чоң чемпион тасмасы канча каражат кетти? Мамлекет жардам берген жок деп эле кайра. Ошондо бул тасмага $30,000 кетирдик. $30,000 кетирдик дегенде көп адам шок болуп атат иши, койчай депчи. Ишенбегендер көп. Эми кетирсең кете берет го дейм. Кудайга шүгүр өзүбүздүн техникабыз бар. Анан өзүбүздүн айылда, өзүбүздүн үйгө жатып аттык деген сыяктуу. Анан колдон келишинче үнөмдөп аттык, үнөмдөп. Эсептегенде бул акча деле мындай бир топ эле акча да. Колдон келишинче ушул берилген бюджетке канаат кылып, анан тасмабызды жыйынтыктап чыгардык. Анан азыр ошол жанагындай рекламага, майда чүйдөгө эме болуп атат. Жалпысынан ушунча бюджетке гана чемпион 1 тасмасы тартылды. Буюрса, кийинкиси мындан 10 эсе тасмаларга айлансын. Бул эң башкысы бул жактан берилип аткан ой биздин ар бир Кыргызстандын жүрөгүнө терең кеңири жетсин деген жакшы каалоо тилегибиз менен ушул эфирди улантмакчыбыз. Ошончу мен дагы сүйлөгүм келип атат просто. Токтоп салбайбы? Ооба. Анан дагы мындай нерсе болду да. Көп бизге азыр мондай суроо келип атат. Эмне үчүн Аскат Сулайманов? Ошо айтпайбы? Почему Аскат Сулайманов? Бүт кинодо эле ушул байке жүрө берет. Не деп элечи, ушундай. Үйгө турбайбы деп. Негизи мындай болду. Аскат байке бир интервью берген, мен тасмага ушул жыл тартылбайм дегенде биз бир серия мындай ойлонуп калганбыз да, деп анткени биз жазып аткан эле Аскат байкени эстеткенбиз, чын эле. Көрүп алганбыз. Аны жаман го мындай бир негизи мындай чыгармачыл адам болгондо бир нерсени элестетип алганда ошол менен ооруй бересиң да, кечке ошону көрүп эле. Анан бул жакта ошо Аскат Сулаймановду башка тартылган тасмаларындай эмес. Такебай эмес, Байкуш эмес же башка тасмасы эмес да. Бул жакта убагында ушул футбол үчүн өмүрүн арнаган, ортодон чоң сыноо менен сынган, үмүтүн үзгөн, бирок кийин ошол баласы аркылуу, кичинекей балдар аркылуу кайра үмүтү жанданган, мындай өзгөчө бир тренердин образын, мындай драматикалык жактан, эч кимди күлдүргөнгө аракет кылбайт. Ушундай бир олуттуу бир адамдын образын чагылдырасыз деп эле биз башында эстеткенбиз да. Бизге көп эле айтты, эмне кыласыңар Аскат байкени, башка бирөөнү тарта бербейсиңерби? Аскат байке тренерге болбой калат го, кичине мындай чоңураак го, толук болуп калат го. Жок деп. Анан баягы кээ инструменттер кошуп баштайсың, мисалы кандай кылабыз? Бир жагы мындай болуп, мындай анан ошо таяк. Анан кээ бир айтат ошол жанагындай кунг-фу панда сыяктуу, кунг-фу панда болбойбу, Йошкин. Жекчан. Убойный футбол. Ошондогудай бир эме бар экен деп,
вообще окшошпойт. Вообще окшошпойт. Анан ошо Аскат Сулаймановду биз тандап, анан Байкенин өзүнө барып айттык. Үйүнө барып, как раз кечинде барган, Байке ушундай, сизди элестетип атабыз. Мондай деген. Хорошо, мен сценарий жазып бүткөн айткыла, окуйлуу, балким мен кээ бир жерде толуктайм, балким мага жакпай калат. Деп анан чакырдык, сценарийди окугандан кийин эле. Ойнойм деди, бул анан экөөбүз барып кийимдерди тандап, арка кылып, подбор кылып анан кеттик да. Анан негизи мындай ой пайда болот экен да. Бул Аскат Байкенин образы өтө күчтүү экен. Мунун прототиби барбы? Жашоодо. Жок. Бул толугу менен ойдон чыгарылган. Бир гана нерсе, Медет Омошевич деген ошо президенттин кеңешчиси, биз ошо тасма тартардын астында жолугуп сүйлөшүп калдык. Анан ал адам ошол кыргыз футболуна салым кошкон ардагерлердин бирөөсү да, алгачкы ошол футболго. Бир гана нерсе, ошол нерсе шайкештик болуп калды. Аты Медет болуп, биз да Медет деп жазган элек, Медет. Анан ал кокустук болуп калды. Кокустук болуп калды. Анан мындай атайлап, бирөөгө ылайыктап, бирөөнүн жашоо турмушун чагылдырганга нерсе жок да. Бүт нерсе биз өзүбүздүн оюбуздан чыгарылган нерсе. Бир гана нерсе ошол баягы бүгүнкү күндө болуп аткан нерсе, ошо президенттин жарлыгы, футболго чындыгында басым жасалып, мондай нерсе болуп аткандыгы гана бүгүнкү күнгө мындай туура келген жактары. Сценарийден ушул ак тилектин ушундай отуруп калганын. Бирок карабайсыңарбы? Мындай болуп калды да. Чындыгында биз ошол съемканы тартып келгенден кийин кайсы бир булакка Супергейжиге ушундай бала аты Кубаныч экен. Ак тирек айылынан экен. Коляскада отуруп футбол ойногусу келет экен да. Ак тилек менен жашоосу, тагдыры окшош экен да. Коляскада отурат экен. Баягы кырсык болуп. Анан мен ошол футбол ойногум келет деп. Анан биз айылдагы показга ошол баланы чакырдык да. Капталда отурабыз, тартып атабыз, капталдан тартып атабыз. Бала баягы беркинде сиденьеге отура албайт, анан бала кичине астырак отурат да. Анан биякта апасы отурат, биякта атасы отурат. Болбой калды, ыйлай берипчи. Ак тилек сени көрүп алыпчы. Анан финалда бала монтип көрүп отурат да. Деп турган бала монтип эле башкача болуп баштаган, энеси бер жактан сезди да. Дегенде монтип баласынын артын монтип сылап атат да. Буюрса тигине мындай деп элечи. Атасы чыгып аянда баштан аяк мондай деп. Анан биз ошо Бакыт Мукул деген сыяктуу агаларыбыз көп айтып калды. Бул тасма мындай мактагандык эмес да. Өзүбүздү мактап биз кыйындыгыбыздан эмес. Бул да бир жараткан жардам менен, сенин жардамың менен, Рамазан жардам менен, баарыбыздын салымыбыз менен ушундай буйруп калган экен. Төшөктө жаткан адамды дагы мындай ордуңан тур. Сенин колуңан келет. Үмүтүңдү үзбөчү дегенге чакырат экенин ошол жакта адамдар да айтты да. Себеп дегенде тиги бала машинада кетип барат, ата-энесинен сураптыр. Мен жанагы кинодогу баладагыдай мага да ошондой бир чудо болушу мүмкүнбү депчи. Анан айттым дейт, балам болот буюрса деп. Анан биз ошо продюсерибиз айтып калды. Кудайым буюрса ушул чемпион тасмасы 13 марттан чыккан го. Биринчи ошол келген бюджеттен ошол баланын лечениясына биз акча которолуп атабыз да. Ошол инебизге бизден жардам болсун деп. Баракелде. Сон. Жакшылыкты аркасынан эриш деген ошол да. Күчтүү. Чындыгында мындай сөздүн башында айтып кетпедим, Рамазан айтып кетти. Биз деле элементардуу учурда мына жөн эле отуруп көрүп аттык да коляскадачы. Мындай сүрүү башкача экен да, бар деле. Эч кимге бербесин, ошондой ата-энелер, балдар ушундай ооруп калган ата-энелерди мен дароо түшүндүм. Элементардуу түрдө өзүм балам бирдеке бутун ооруп алса, же болбосо колун чыгарып алса эле мындай кандай эме болуп кетесиң анан. Ошондой ата-энелерди, ошондой балдарды анан ушун көздөрү жанып сүйлөп аткандарын көрүп мындай чындыгында мындай жаратканга шүгүр айткым келет да. Анан буюрса ал инебиз дагы басат, бутуна турат. Биз ишенебиз. Анан колдон келишибизче биз дагы
жардамыңызды берели деп атабыз. Бул жашоодо эң күчтүү нерсе, эң ылдам нерсе, эң сабырдуу бул үмүт экен достор. Ошондуктан эч убакта өзүңүздүн ичиңерде болгон үмүттү өчүрбөгүлө. Мына ошол адамдардын ичиндеги нерселерди козгой турган, дем күч бере турган бир мыкты бир тасма Кудайым буйрса 13 марттан баштап баардык чоң экрандардан көрсөңүздөр болот. Ал эми бир аз убакыт өткөндөн кийин дүйнө жүзү боюнча Этно медиа аркылуу эшик ачабыз, ал жактан дагы сөзсүз түрдө көрсөңүздөр болот. Ага чейин жигиттердин мурунку ошол жанагы эле айтып аткан ошо келечек тасмасы, Атене тилеги тасмасы, жана башка көптөгөн сериалдардын баардыгы биздин платформада бар. Көрсөңүздөр болот. Бул тасманын баардыгында ошол адеп ахлак, мекенди сүйүү, үй бүлөнү баалоо, барктоо, Кудайга шүгүр кылуу деген нерсе темалар дайыма байма-бай камтып, ошол нерсени айтып келесиздер. Бул нерсе менин оюмча жана жогоруда айтылгандай кино бул өзү идеология эмеспи? Ошо идеологиянын ичинде өзүбүздүн мамлекетибизге бир пайда алып келели деген ой, деген уран менен буюрса бул тасма чыкканы турат. Андыктан өзүңүздөрдүн жакындарыңыздар, ата-энеңиздер, балдарыңыздар ким болсо бул тасмага уялбай алып келип, тасманын рахатын алып кетиңиздер деп чакырып кетмекчибиз. Анан мен ушу учурдан пайдаланып айтып коеюнчу. Биз ошо ар дайым Этно медиа платформасы колдоо көрсөтүп келет. Ушундай тасмалар тартып атат деп жайылтуу жаатында. Анан чындыгында негизи биз тарткан ар бир тасмабызда мындай мини сыноолор болуп турат да. Именно операторский жактан, именно монтаж жактан. Анан ушундай ситуацияда мен аябай ыраазы болом. Ошо жанымда курчап жүргөн адамдарга, ошол эле Этно медиа, ошол эле Салмат Иманов деген досубуз бар. Ошол досубуз ар дайым биз мындай батка бат бараткан жерден монтуп келип тартып кетеби, колдон сүйрөп кетет да. Анан ошол досубузга өзгөчө ыраазычылык билдиребиз. Жакшы окшойт. Өтө жакшы. Ошол адамдардын жардамы менен Калыс деген досубуз бар, Назарбай деген досубуз бар. Ошол адамдардын жардамы менен буюрса мындай биз барбыз да. Биз барбыз, жалпыбыз биргеликте, бул баарыбыздын менетибиз. Анан эмнени айтайын деп атам эле? Оюңузду топтоп туруңуз. Ага чейин бизде кийинки бир рубрикабыз бар. Рубриканын трейлер. Негизи трейлерди жасоодо сиз трейлерди өзүңүз акыркы вариантын канча жолу көрдүңүз? Кеми дегенде бир 15-20 жолу көрдүм да. Баштан аяк 15-20 жолу көрдүңүзбү? Ооба. Сиз? Мен трейлерди почти көп эле жолу көрүп атам. Канча? Бирок санаган жокмун, бирок 50, 100, 10, 20дай го дейм менимче. Анткени баягы кинону өткөрүп жүрүп да мен трейлерди карап коюп турам деламчы. Мага баарынан жанагы неме жагат. Шумкар гол киргизген жа акыркы баягы жаан учурунда. Именно ошол жер жагат да трейлер дуф деп өтөт. Кулакка да мындай музыкасы да аябай жакшы угулат. Ошол жага жагат. Оператор күчтүү иштеген окшойт да мында. Өтө. Прям күчтүү мындай билет да мындай бияктан. Өтө. Тем более ошол учурда свет жок. Полянын светичи слабый да. Бул дагы чын мындай адамдын немеси да. Колу жеңилдигинен да. Свет маргат этип атат. Иши негизи свет жактан кыйын болуп турса да ошол ситуациядан чыга билген, любой жерден чыга билген бир нерсе болду да. Күчтүү экен. Жакшы. Анан бизде ушундай суроо, кадрларды, трейлердик кадрларды карадык. Ошолордун кадрларынын арасынан суроо дайындадык. Ар бириңиздерге бирден суроо. Жооп берсеңер Азаматсыңар, жооп бербесеңер $1000 салып коесуздар. Ошондо бизде эки трейлер бар, кайсыңыз? $33,000 бар. Бирөө 38 секундтук, бирөө 1 мүнөттүк трейлер. Акыркы трейлер дегениңиз. Акыркы трейлер деп ошо бизге официалдуу түрдө бериңиздер. Биздин платформадан жакшы көрүүлөр топтоду, жакшы ой пикирлер топтоду. Анан биз дагы көрүп туруп ошонун аркасынан бир суроолорду түздүк. Ар бириңиздерге бирден суроо. Анда эмесе даярсыздарбы? Даярбыз. Так, кимден баштайлы? Бул жак байкеден. Четинен баштайлы. Жеңилден. Жакшы. Эң биринчи кадр сиз менен башталат экен. Сиз бир нерсе тартып отурасыз. Бул жакта телевизордон жарылык, бир нерсе жарылык болуп атат. Сиз менен башталат экен дагы. Анан кадр мынтип телевизорго барат экен да. Анан
Сиздин отурган жериңиз өзгөчө жакта, бир үйдүн эски, бир үйдүн ичинде. Ары жакта биздин айылды эстеткен меш турат, казан турат, жана башка нерселер турат. Кичинекей телевизор, радио. Очок турат тигил жакта. Анан ошол очоктун үстүндө бир канча чөмүч илинип турат. Менин суроом, ошол жакта канча чөмүч илинип турат? Анасы. Так, деп айда. Кадрды элестеттиңерби? Ооба, меш. элестетип атам. Меш жакта дедиңизби? Жакта дедиңиз. Так, чөмүшүн Гаспита турат. Бир жакта бир кийиз менен бир нерсени жаап коюп турат. 6 кат менен. Ошол негизи 6 кат менен чөмүштү мен койгом да негизи. Мен жапкам 6 катты бери жакка билесизби? Канча чөмүч койдуңуз эле? Негизи деген бияк жооп берсин суроосуна. Билбейм ай. Вариант берейинби? Биринчи вариант. Так, 2 чөмүч, 1 борсок кескич. Экинчи вариант. 3 чөмүч, 2 борсок кескич. Үчүнчү вариант. Жөн эле 3 чөмүч. Төртүнчү вариант. 1 чөмүч, 1 борсок кескич. Биринчи вариант ол. Эмне? Деле 2 чөмүч, 1 борсок кескич. Кескич. Бир эле чөмүч, 1 борсок кескич. Экөө. Жок, бирөө. Сиздин айыңыз. Экөө, бирөө пластмасс, бирөө темир болуш керек да. Анан бирөө борсок кескич. Ошол. Ошондойбу? Ошондой экен. Бирок пластмасс эмес, экөө тең эле Темир. Экөө тең эле темир. Экөө тең эле темир экенби? Анан 1 борсок кескич. Ошо илип. Алды раковина болчу да, раковина болчу. Раковина болчу ошонан жапканбыз. Көзбөгөн аракет кылдык. Шырдак менен жаап койгон кербез да. Шырдактын берки бетине. А то эски болуп тургандан эме современный болуп жана унитаз турчу да мындай. Билинип калат деп анан ошо жапканга туура келген. Жакшы. Биринчи суроого каршы жооп бере албай калдыңыз. Так, кийинки сизге берели. Кете берели. Жогоруда айтып аткан Аскат байке таягын таянып алып, телефонду карап алып, ойлуу бир айылдын жолунда кетип баратат. Бир күгүмдө окшойт. Ооба. Басып баратат, таянып телефонун колунан кармап алган. Ошонун аркасында айылдын атмосферасын берип койсуңар, бирөө бир канча велосипед менен жүрөт, бирөө жөө келатат, дагы бир нерсе болуп турат. Ошонун аркасында канча велосипедчен, канча киши жөө, канча киши эшекчен, жана кайсы жаныбар бар? Жаныбардан ит бар. Так. Арткы фондо ит бар. Мындай сары бирдеке түстө болуп кетет ит. Эшекчен бала өтүп бараткан бир эме картина бар. Так. Эшекчен барбы жокпу? Эшекчен бар болчу. Ит бар, итти айтма. Анан атет ар жакта бир 2 кичинекей бала бар болуш керек. Анан велосипед көрүнөт артта. Канча бирөө, экөөчү? Өтө жакын келдиңиз. Дагы кошумча барбы? Машинада өтүп кетчү болуш керек эле. Мага эсеп калбаганда. Ошо менин эсимде калган ошондой да. Жакшы. Ушундай кадрдан тура эле в принципе. Жакындадыңыз, бирок толук жетпей калды. Ал жакта 2 велосипед тепкен бала бар экен, 2 жөө келаткан бала бар экен. Ошо бир эшекчен, анан бир ит бар экен. Ошо эшекчен, анан ит. Мыкты. Бул эмнеге бул нерсени айттым? Анткени чындыгында бул айылдын көчөлөрүндө болуп турган көрүнүш. Бул көргөндө ар бир өзүнүн айылын элестетип сагынып кетсе керек, Эми сизге эң жөнөкөй эле суроо берейин. Анасы. Как эки жерде суроо катары деген. Бул жактан биринчи жарлыкты угуп алып, акылы эки досуна сүйүнчүлүп айтып барат экен. Мындай кылбайлыкпы, тигиндей кылбайлыкпы? Биз деле кыйын футболист болуп ойлукпу? Ошол жакта бир общий кадр берилипти. Ортодо өтүшө турат, общий кадр бар экен. Общий кадрдын ар жагында койлор жайылып жатат. Ооба. Ошол жакта канча кара кой бар? Эң жөнөкөйсү. Канчасы? Негизи ошол койлорду канчасы ургачы? Канчасы эркек? Канчасы койлук? Ал койлорду негизи айдап келген да менмин. Так канча кара кой бар да? Ала койлордо мындай митис койлор болуш керек эле менимче. Бул жакта көбүнчө күрөң ак, анан эң караганым экөө көрүнүп турат. Экөө капкара болуп көрүнүп турат. Эки кара кой бар экен. Бирок дагы канчасы көрүнбөй турат.
Эко. Өзүңүз айтып алдыңыз. Жак, жоопту. Так, анда тамаша жооп сурай. Эки кара кой. Ошол жерде Эко көрүнүп. Силердин жанагы сен айтып аткан сцена ошондо болчу да, койлор келатканда болчу да. Кайсы? Балдар жылмайып леспет менен түшүп келаткан момент. Ошол. Араба сүйрөп келаткан моментинде. Ылдый түшкөн жер бар. Ооба, сон. Ошо эки кара кой, калганын бардыгы серебряный күрөң, сери жана башка айлар экен. Бул тасманын дагы бир жакшы жери ошол түзүлгөн суроолордо дагы өзөгү ошол болду. Айылдык атмосфера. Анткени биз шаарда канча жыл жүрбөйлүк, ар бирөөбүз айылыбызды сагынабыз. Ар бирөөбүздүн эле айылыбызда жакшы көргөн чоң ата, чоң энелерибиз бар, жакын туугандарыбыз бар. Бирок эмнегедир убакыттын өтүшү менен аякка да көп каттабай калды элек. Анан көргөн сайын сагынасың, эстейсиң, балалык күндөр эске келет. Андыктан менин оюмча бул тасманын жүрөккө жакын болгон дагы да бир себеби ошол айылдык бала кезге алып барат экен, жакшы сезимдерди ойготот экен. Анан ушул тасманы көрүп алып, сиздер дагы өзүңүздөрдүн айылыңызга барып, жолдош чогултуп алып, бир өзүнчө футбол ойносоңор дагы болчу экен, Сөзсүз түрдө. Себеп дегенде чындап эле мындай шаардык балдар көргөндө башкача таасир болот экенин байкадым да. Анан чисто айылда чоңоюп, бирде кыйынчылыкты көрүп, бирде жокчулукту көргөн балдар мындай башкача таасирленет экен да. Шаардык балдардан дагы көбүрөөк таасирленет экен дегеним. Шаардагы балдар эми кээ бир мындай кененчиликте өскөн балдар мындай разве такое возможно деп атат да, мындай ушундай эмеси менен жашаган балдар барбы, социальный положениясы менен жашаган балдар барбы, да ну такое что ли возможно деген сыяктуу вопростор. Жокчулукту көрбөгөн. Себеп дегенде мындай бар кенен андай нерсени билбегендиктен да. Чындыгында ошондой сагыныч менен энеси Москвага кетсе, ошол сагыныч менен, ошол күтүү менен ошондой балдардын айылдагы ошол балдардын кичинекей болсо дагы мындай ынтымагын, энеси менен жашап аткан баланыкы, атасын сагынган баланыкы мындай ар бир нерсе бар го. Анан чындыгында эле эгерде бул тасма шаарда тартылганда мындай эффект бербейт болчу. Ошо сиз айткандай чисто айылдык жашоо болгондуктан мындай өзү бир атмосфера бар да мындай. Дейсиң да? Ичинде бир тазалык, арулук бир сезилет экен да бул нерседе. Сонун урматтуу достор, мына ошол бул өзүн айылдагы аябагандай кооз экен баса белгилеген нерсе. Суу бар то. Чындыгында мындай кыргыз жерибиз жалпы эле мындай керемет да мындай. Ар бир областыбыз, ар бир жерибизге барып эле мисалы коюп эле камераны койсоң эле эме болуп калат. Анан ошол көп ошо кино тарткан кесиптештерибиз көлгө бараткан себеби чындыгында мындай карасаң тоо болуп калып атат. Мындай бардык нерсе анан чындыгында мындай кыргыз экенибизге ушундай жерде жашап атканыбызга дагы мындай бирден бир мындай сүйүнсөк болот да. Бейиштүү болгон өлкөбүз бар. Албетте. Сон бизде негизги салттуу сурообуз бар. Ар бир келген коногубузга. Сизден баштайлы, Алтынбек мырза, айтыңыз. Чемпион тасмасына биздин көрөрмандар эмне үчүн келиш керек? 3 конкреттүү себеп. Биринчи бул жүрөгүндөгү бул мекенге болгон сүйүүнү ойготуш үчүн. Экинчи болсо бул ата-энени бул тирүү кезинде сыйлап барктап калыш керек да. Ал эми үчүнчү болсо бул мен өзүм деп неметпестен баягы жанында жүргөн оюн болсо баягы команда менен деп айта алам мен чындыгында. Ошол мекенге болгон сүйүүнү ойготот деп чемпион. Сиздин оюңузчу? Ар бирибиздин кыялыбыз, максатыбыз бар да. Ошол максатка жетиш үчүн кандайдыр бир түрткү керек да. Бул тасма бирден бир мотивация болуп бере алат. Ошол себептен келиш керек. Ар бир ата-эненин бүгүнкү күндө баланы тарбиялоо бул чоң проблема. Элементарды планшет, телефондон арылтуу максатында ушул тасмага алып келип балдарыңарды көрсөтсөңөр. Балдарыңар спортко болгон деги эле башка мындай жакшы жакка болгон шыктануусу дагы көбөйөт. Үчүнчүдөн бул тасманы бир гана балдар эмес. Бул тасманы ар бир ата-эне, ар бир кыргыз жараны келип көрүш керек да. Себеп деген ушул мамлекетибиз, биздин алакандай болгон мамлекетибизди сактап калуу,
ушул тарыхыбызды, маданиятыбызды кийинки муунга өткөзүп берип, бул ар бирибиздин жоопкерчилигибиз, ар бирибиздин милдетибиз болгондуктан ошол нерсени дагы бир жолу көрүп, сезип, ошол аркылуу дагы да кандай кызмат кылабыз деген таризде ар бириңерди чакырабыз. Эң сонун. Менин оюмча. Мен тартылганчын да. Биринчиден деген бул мындай. Сен максат койгондон кийин ал максатка тоскоол боло турган эч нерсе жок дегенди да билдирсе болот. Анткени деген алар деген биринчиден ак делек коляскада балдардын үй бүлөлүк положениясы дагы өтө жакшы деле эмес. Анан барында тең финансовый дагы кыйынчылыктар болот. Анан ошол жерде аламга жол айылдан башталат деген дагы мааниси бар. Анткени деген ал жерде шаардан келген кыйын футболисттерди утуп, ушундай. Экинчиден болсо деген бул патриотизм дагы көптөгөн маанилери бар. Жакшы. Анан мен негизилеп Залкардын көп эле кинолорун, көп эле сериалдарын байкап келебиз, урматтуу достор. Баарыңыздарга айтмакчымын, сөзсүз түрдө бул тасмаларды көрүш керек. Анткени аркасында аябай кандай чоң ой пикирлер бар. Мен ошо сценарийди, ойду, идея келгенден баштап эле балдар менен чогуу эле байкап жүрөбүз, көрүп жүрөбүз. Эң жаккан нерсе ошол ар бир тасмада, ар бир каарманда, геройдо болуп жаткан мизансцена окуянын баардыгы бир элге айтайын деген ою бар, бир балгулугу бар, бир жакшы бир чыгармаларга айланат. Анан бул тасмаларды көргөндөн кийин ар бирөөңөр өзүңөргө керектүү бир жакшы нерселерди ала аласыңар. Кино көргөндөн кийин кинонун өзүнчө башкача бир рахатын көрүп чыгасыңар деп баардыгына бир айта кетмекчимин. Андыктан урматтуу достор, 13 марттан баштап Кыргызстандын барлык кинотеатрларында чемпион тасмасы жарык көрөт. Эгерде үй бүлөңүздө моорекинде сонун кубоктор болуусун кааласаңар, бул кубок жеке эле спорт эмес, башка жакшы ийгиликтерден да берилет. Андыктан бардык ошол өзүңүздөрдүн уулдарыңыздар, жакындарыңыздар чемпион болсун кааласаңыздар, алардын көңүлүн ачып, ушул тасмага келип, жакыныңыздар менен көрүп кетиңиздерди дайыр жол чакырмакчыбыз. Анан буюрса 13 болсо, бул жалпы Кыргызстан үчүн болгон премьерасы болот. Ал эми 9 март бул жабык көргөзүүдө ошол чемпион тасмасына тартылган жаш балдардын баары келет. Актерлор келишет. Тартылган топ келет, коноктор келет, сыйлуу коноктор келет. Ошолордун арасында сиздер дагы бир сыйлуу конок болуп, сыйлуу мүчөсү болуп калгыңыздар келсе, биздин ошол эфир аркылуу дагы бир сонун мүмкүнчүлүк бар. Ал үчүн комментарийге эмне деп калтырышсың? Негизи ушундай кубокторду алып келгенбиз. Андан сырткары баягы тасмасы мотивационный болот атпайбы? Эми ар кимге мотивация ар кандай болот экен. Кээ бирөөнүн сөз менен, кээ бирөөнүн кубок менен. Анан биз чемпион деген аталыштагы сөзгө, эгер эми болсо, чемпион деген аталыштагы сөзгө улай, ошо чемпион деген сөздү улай жазылган мыкты комментарийге көбүрөөк лайк болсо, биз ошол адамга канча десек бир ушу Рамазан айынын урматына бир өзүнө достору менен отуруп бир ифтар кыла тургандай, үй бүлөсүнө бир оозачарлык кыла тургандай бир $100 берек кылалы, $100 берек кылалы, үй бүлөсү менен отуруп бир оозачарлык. Чакыруудан сырткары. Ал үчүн эмне деп жазыш керек комментарийге? Чемпион бул деген деп туруп эле уласа болот да. Урматтуу достор, дагы бир сонун сиздер үчүн мүмкүнчүлүк. Чемпион бул сиз үчүн эмне? Мына ошону өзүңүздүн оюңузду комментарийге калтырып кетиңиз. Ошолордун арасынан эң көп лайк топтогон комментарийге биздин чемпион аттуу тасмабыздын жарыктоочуларынын атынан $100 береке беребиз деп жатышат. Ал акчаны кааласаңыздар ооз ачсаңыздар болот, кааласаңыздар өзүңүздөргө жаңы бут салып сиздер дагы бир чемпион болсоңуздар болот, туурабы? Сөзсүз түрдө. Андыктан урматтуу достор, алдыңкы эң мыкты 3 комментарийге сөзсүз түрдө бир чакыруу билет ыйгарабыз. Сиздер дагы келип жабык көргөзүүнүн күбөсү болсоңуздар болот. Ал эми мыкты лайк топтогонго мына ушундай акчалай сыйлыкты бүгүн биздин кино жаратуучулар ыйгарганы турат. Андыктан урматтуу достор, чамдангыла. Бул өтө жөнөкөй нерсе, жазып калыңыздар, жетишип калыңыздар демекчибиз. Бул тасманын эң азында эле тасманы көрүп койсоңуздар эле өзүңүз жашооңуздарга менимче жакшы бир сезимдерди ала аласыңар. Суроо бербей калган суроолорум барбы? Айтылбай калган окуялар барбы? Бар эле айтылды окшойт, Эң башкысы ошол элибизге рахмат айтабыз. Ошо кыргыз киносун колдоп келген себептегенде ошол элибиздин колдоосу менен, ата энебиздин батасы менен ушундай
мүмкүнчүлүк түзүлүп отурабыз. Сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Ар бир көрүүчүбүзгө ыраазычылык билдиребиз. Ыйык Рамазан айы баарыбызга кут болсун. Кылган дуа тилектерибиздин эң жакшыларын жараткан орундатсын. Анан ошол Закар Продакшн студиясынын эмгек жамаатынын атынан жалпы кыргыз элин, ар бир үй бүлөнү, ар бир ата энени ушу тасмабызга чакырабыз. Дал ушул желегибизди бийиктикте көтөргөн, дал ушул Рамазандай эл жерине кызмат кылган, мейли кайсы тармак болбосун, тасмабызда айтылгандай бир гана спортто эмес, баардык жакшы иштерде ар бир тармактан ушу желегибизди бийикке көтөргөн, мамлекетибиздин өнүгүүсүнө салымын кошкон, илимге, билимге сугарылган уулдарыбыз, кыздарыбыз, патриотторубуз көп болсун, мамлекетибиз өнүгөрсүн, кыргыз киносу өнүгөрсүн. Алга Кыргызстан. Ошол урматтуу достор, бүгүн бизден Этномедиа подкаст болду. Кызматыңыздарда мен Саламат Иманов жана ошондой эле бүгүн чемпион тасмасынын жаратуучулары, көрүп берген акчарлары бүгүн биздин конокто болду. Кийинки дагы мыкты тасмалардын үстүндө ушундай кене мая курганча аман болуңуздар. Сиз бар, биз бар, Кыргызстан алга. Жаштардын ден соолугун чыңдоо, сейрик жашоого чакыруу максатында Кыргыз Республикасынын президенти жарлыкка кол койду. Жетиштүү көлөмдө каражат бөлүнүп, колдоо көрсөтүлө баштайт. Жаш балдар арасында футбол чемпионат. Баарыбыз футбол ойноону жакшы көрөбүз да. Качпайлы. Келечекте Месси, Роналдо же биздин Гүлжигит Алыкулов, Мирлан Мирзоевдей болуп, Кыргызстан дүйнөгө таанысак жаманбы? Ааламга жол айылдан башталат дейт. Футбол жакшы ойногон балдарды издейли. Анан атамды тренер болуп бер дейм. Сүйлөштүкпү? Сүйлөштүк. Футболдун айынан менин бутум эмне болуп отурат, эй. Бар андан көрө бар. Сабаңарды оку. Bunчалыктын алып аласың өзүңө окшошту. Сага эмне жок? Бирок бүгүн ойногондорун көрүп, алдыга койгон максаттарын көрүп, менде да үмүт пайда болду. Балдарын чемпион болсун десеңиздер, 13 марттан баштап Кыргызстандын бардык кинотеатрларына үй бүлөңүздөр менен келип көрүңүздөр.